Картошка өсүмдүгү Кыргызстанда эң негизги көп талап кылынуучу продукция. Фермерлерге киреше алып келүүчү багыт. Азыркы шартта дыйкандарыбыз картошка өстүргөнү менен картошка өстүрүүнүн негизги талаптарды аткарбайт. Ошондуктан бул тренинг картошка өстүргөн дыйкандарга багытталат. Картошканы экспорттоодо кошумча нарк тизмегинин ролу. Кыргызстандын климаттык шарты картошка өндүргөнгө ыңгайлуу болгондуктан азыктык картошка жыл сайын жетишээрлик көлөмдө өндүрүлөт. Пайдалангандан артканы экспорттолот. Мисалы 2021 жылы Өзбекстанга 17 000 тоннага жакын картошка экспорттолду. Бул бизден фермерлер өндүрүп, гектарынан 15-18 тонна алып жаткан учурундагы көрсөткүч. Эгерде дыйкандарыбыз картошканын негизги агротехникалык талаптарын туура аткарса, гектарына 20-25 тонна картошка алууга мүмкүнчүлүгү бар. Демек дыйкандарыбыз үчүн картошка өндүрүп, экспорттоону күчөтүп, кошумча киреше алууга шарттар жаралмак. Картошканын биологиялык өзгөчөлүктөрү. Картошка ит жүзүмдөр уруусуна кирет. Картошканын түймөктөрү, сабактары, көзчөлөрү жана уруктары менен көбөйтүүгө болот. Ал нымдуу топуракка муктаж, жарыкты сүйгөн өсүмдүк болгондуктан өз ара чаңдашат. Бул өсүмдүк жер семирткичтерге бай топуракты талап кылат. Мейлүн климаттык шартта жакшы өсөт, жарыкты жакшы көрөт, бир аз эле көлөк болуп калса, сабактары өсүп кетет да түшүмдүүлүгү азаят. Тамыр системасынын негизги массасы 20-21 см тереңдикте жайгашат. Түймөктөрү +7-8 градуста өнүп, тамырлары +18-25 градус болгондо тезирээк өнөт. Картошканын үрөөнүн отургузуудан алдын 3-4 см өндүрүп алып эксек, 10-15 күндө өнүп чыгат. Жакшы өндүрүлбөй эгилсе, 30-35 күн аралыгында өнүп чыгат. Картошканын түймөктөрү жайкы -1-2 градус суукка туруксуз келет. Картошканын түймөктөрү түйүлө баштаганда топурактын нымдуулугуна өтө муктаж эмес болот. Өнүп чыккандан баштап нымдуу топуракка муктаждыгы күчөй баштайт. Нымдуулуктун ашыкча болушу ага терс таасир этет. Жазгы жаан-чачын түймөктөрдүн түйүлүшүн жайлатат. Ашыкча ным болуп кеткенде картошканын түрдүү илдеттерге чалдыгуусу күчөйт. Көпчүлүк дыйкандар төмөндөгүндөй катачылыктарды кетиргенден улам жогорку түшүм ала албай келишет. Алар төмөнкү талаптарды туура аткарышы керек. Которуштуруп айдоону туура жүргүзүү, топурактын күрдүүлүгүн эске алуу, эгүү мезгилинен кечикпөө, шартка ылайыктуу сортторду тандоо. Картошка күрдүүлүгү жогору топуракта жакшы өсөт. Ошондуктан картошка үчүн айдалган жердин топурагы борпоң, азык заттарга бай болот. Көбүнчө чөпөлүү жана кумдуу топурак ылайыктуу. Оор салмактуу, ылайлуу жана туздуу топурактуу топурактар жараксыз. Картошка өсүмдүгүн помидор, баклажан, калемпир сыяктуу ит жүзүмдөр тукумундагы жашылчалардан кийин эгүүгө болбойт. Чанактуу өсүмдүктөр айдалгандан кийинки талааларга отургузулган картошка жакшы түшүм берет. Картошканы бир жерге 2 жыл гана отургузат. Картошканын сортторун вегетациялык мезгилине карап тандоо керек. Эрте бышуучу 50-60 күндө, орто бышчу 75-80 күндө, кеч бышуучу 85-120 күндө бышып жетилет. Учурда картошканын Санте, Молли, Ривера, Алегрия, Зафира, Пикассо сорттору эгилүүдө. Биз бүгүн биринчи өчүрөт ушу картошка үрөөнүн эгүүгө жерди даярдоо, анан ошол жерге картошка үрөөнүн эгүүгө даярдоо кандай кылып даярданат? Картошка үрөөндөрүн негизи эгерден алдын биздин топурактарда өтө көп зыянкечтердин түрү бар. Эгилген картошка үрөөндүк материалдарды жеп алардын чыгуусуна терс таасирин тийгизет көбүнчө. Мына ошолорго алдын ала үрөндү эгерден алдын биз керектүү ушул препараттарды колдонуп эксек, картошка үрөөндөрдү алар жей албай, картошка үрөөөндөр биз каалагандай талапта өнүп чыгууга шарт жаратып беребиз. Мына биздин картошка эге турган жерибиз даярдалып турат. Бул кандай болуп даярдалды, мен кыскача силерге баяндама берип кетейин. Бул кандай эле? Негизинен биринчи ошол картошкага ылайыктуу топуракты тандоо. Картошкага кандай топурак картошка өсөт? Картошка борпоң, минералдык бай, баягы элементке бай топуракты жакшы кабыл алат. Ошондой жерди биз тандадык. Биринчи, экинчиден бул жерди эгүүгө даярдоодон алдын өсүмдүк калдыгы мына такыр калган жок. Баардык өсүмдүк калдыгын тазалап, анан бул жерди сугарып, кайра тапка келгенде тереңдиги 35 см тереңдикте трактор менен айдатылды. Андан кийин тапка келер менен биз бул жерди кайра малалап тегизетип,
даяр кылдык. Мына даярдалгандан кийин картошка эгүүгө жөөк тартылды. Жөөктү биз бул жерде действительно көрүп турасыздар, толуу жер, эч кандай техника жетишсиз, айдаганга, малаганга зорго жетет, жөөк тарта турган шаймандары жок. Ошон үчүн жөөктү 70 сантиметрге кол агат менен, ат менен жөөк тартылды. Бул жөөк канчага тартылды? Жөөк картошка эгүүгө 70 сантиметрге, мынакей көрүп турасыздар. Мына 70 сантиметрдик чубук биз бая өлчөп неме менен неме кылдык, көрдүңүздөр. Мына ушул мынакей жөөктүн аралыгы 70 сантиметр. Мынакей көрдүңүздөрбү? Эми бул жөөк даяр болду. Эми бул жерге биз үрөндү эгебиз. Эгүүдө эми жөөк 70ке тартылгандан кийин үрөн аралыгы 20-25 сантиметрге келет. Бул деген мына биз азыр ага дагы даярдап койдук. Себеби көз сыма деген бул болбойт. Мынакей 20-25 сантиметрден мындай чубук даярдап койдук. Мына менин колум 22, мына 25 сантиметр. Мына ушул жерге коебуз. Мына картошканын эң чекеси, жөөктүн чекеси ушул жер болот. Мына ушул жерден коюп эгип кетебиз. Эми топурактын көрүп турасыздар, бул шамалдуу адыр жер. Топурактагы эгүүгө чейинки ошол 50-60 сантиметр, 50-60% нымдуулук мынакей турат топуракта. Мына көрүп атасыздар. Көрдүңүздөрбү? Эми сырты, конечно, кургап кетти. Мынакей мынагу нымдуулукту көрүп турасыздар. Мынакей көрдүңүздөрбү? Мына негизинен картошка үрөнү орточо 50 граммдан 90 граммга чейин болуш керек. Ушул мезгилде дагы мындан эмне дейт? Соттолот. Эгер ушул картошка үрөнүндө кандайдыр бир илдетке чалдыккан болсо, же болбосо зыянга чалдыккан болсо, ошолор алынат. Мына ушундай үрөндөрдү да кошуп эгип кетет да. Ушундай үрөндөр тазаланып алынат. Жерди даярдап болдук, негизи жөөк тартып болдук. Мына эми үрөндү эгүү. Үрөндү эгерден алдын мына үрөндөрдү көрүп турасыздар. Үрөндү бир кыл жакшынакай кылып тегиз кылып коюп алып, анан буну дарлайбыз. Үрөндү биз момундай адыр жерлерге эккенде эгилген үрөндөрдү курт кумурскалар жеп коет, проволочник деп коет, жана зымкурттар жеп коет, эшек курттар жеп коет. Мына анан өнүмдүүлүгү начарлап, ала чыгып калат дагы, түшүм начарлап кетет. Андан сырткары топурактагы грипп бою жана бактериялык илдеттер чалдыгат. Мына ошолордун алдын ала дезинфекциялаш үчүн биз буларды дарлайбыз. Бизде негизинен азыр жакшы ошо колдонулуп келаткан дарылар бул Гаучо Супер деген препараты. Эми мына биз негизинен бул нерселерди колдоноордон алдын сөзсүз адамдын өзүнө ошол колдонуп аткан препараттар терс таасирин тийгизбеш үчүн коргонуучу кийимдерди, спец одежданы кийип алганыбыз оң болот. Даярдай турган идишибиз пластмассовый. Бул талап ошондой пластмасса, жыгач ушундай идиштер болгону жакшы, чем темирге караганда. Мына бул 10 литрлик идиш челек чака. Биз ушуга ушул картошка үрөнүн дарылай турган Гаучо Супер деген препаратты даярдап алабыз. Мына бул жерде айтылып атат, Колорадо коңуз үчүн 0,07 же болбосо 70 грамм 10 литр сууга, ал эми проволочник үчүн 100 грамм 10-15 литр сууга деп атат. Мына биз идиштерди даярдадык. Мына биздин дарыбыз. Мына бул таза, көрдүңүздөр. Буга биз азыр негизинен тегиз туруш керек. Мына дарыны салабыз. Кеучемди. Мына 100 грамм. Эми суу, мына 10 литр суу. Тунук суу. Буну куйдук. Эми буну акырын жакшы аралашыш керек. Мунун бөлтөк-сөттөгү калбаш керек. Ушундай тегиз аралашыш керек. Дагы буга 5 литр суу кошобуз.
15 litr болот ошондо. Мына чакага 5 litr суу куябыз. Тегиз аралашылды. Мына эми буну биз бул чачкыч аппаратка куябыз. Эми бул аппараттын капкагы жабылат. Мынакей. Так. Эми бул даяр болду. Мына биз дагы кичине мындай аралаштырып коебуз. Мына мындай кылып чачылат тегиз. Мынакей. Мынагу бир мүшөк үрөн бир жак бети толугу менен мына болду, дарыланды. Эми бул үрөндүн бир жак бети тегиз чачырагандан кийин муну биз аралаштыруу жолу менен мына чачылбаган жагын аңтарабыз. Мунуну көрүп турасыздар, бир жак бети чачылып, бир жак бети чачылбаган эле. Мына ушуларды толугу менен биз мындай кылып аңтарып чыгып атабыз. Буга биз экинчи бетине дагы бир сыйра обработка кылабыз дагы. Мына биз негизинен картошка үрөндү толугу менен протравка кылдык. Эми бул картошка үрөнү 20 мүнөт жарым саат кургаш керек. Үрөнүбүз даяр болду, кургады. Эгүү кандай болот? Эгүү мына биз атайын 20-25 сантиметр аралык болуш керек ар бир үрөндүн. Ошого ылайыктап биз атай чуук даярдап койдук. Мына бисмиллахиррахманиррахим. Мына башынан койдук. Мынауга картошка менен бул картошканын аралыгы мындай болуп коюлуп кетет. Мынакей көрдүңүздөрбү? Мына. Кут ушундай кылып эгип мына ушундай кылып эгип кетет. Эми бул эгилген картошка көмүүдө биз көбүнчө мына дыйкан фермерлерибиздин көпчүлүк мезгилде көмүүнү эске алышпайт да. Муногу эгүүнү. Муногу эгүү эмне үчүн биз 25 сантиметрден коюп атабыз? Түшүмдүүлүктү жогорулатыш үчүн. Канчалык кенен болсо ошончолук көбүрөөк түшүм алат. Бул бир. Экинчи, топурак, мына топурактан зависит этет. Көмүү, мына үрөндүн тереңдиги. Бул эгер топурак дейт, мынандай бопоң, жеңил топурак болсо, 10-15 сантиметрге чейин көмсөк боло берет. Эгер мына этектегидей оор топурактар болуп калса, анда 7-8 сантиметр гана тереңдикте көмүлөт. Мына биздин топуракты көрүп турасыздар, кандай жумшак борпоң. Мынагу 10 сантиметрге чейин мындай болуп көмүлүп кете берет. Мынакей. Бул өнүп чыгууга өтө жакшы шарт жаралат.